Не жаңылык программасынын ардайым болгон сурамжылоо рубрикасында биз бүгүн бөбөктөрдөн Кыргызстан өнүгүш үчүн эмне кылыш керек деген суроону бердик. Эмнеге бөбөктөрдөн десеңер, анткени алар чындыгын айтып берет деп ойлойбуз. Биздин Кыргызстан өнүккөнгө эмне кылышыбыз керек? Коргоп, таза абаларды сактап, депутаттар жардам бериш керек элдерге. Биздин депутаттар элдерге жардам береби? Жок, алар жалкоо ойношот. Чоң имараттарды, жолдорду ким оңдош керек? Депутат. Биздин депутаттар оңдойбу? Аларды деле жок оңдойт. Өсүмдүктөрдү үзбөй. Депутаттар жардам бериш керек. Эме, мына биздин эле мектепте жөн жерин акча дейт да, оңдо ремонтко деп. Бирок эметпейт да, эметпейт. Эчтеке эметпейт да. Тамеки, арак жана жанакындай спирт ичимдиктерин жок кылыш керек. Суларга таш баштарды ыргытпай. Калп айтат да көбүнчөлөрчү. Эме деп. Акча алып туруп бир нерсе салабыз деп, бирок салбай коет да. Мисалы сен көчөдө мусорду көрүп калсаң, мусоркага кыргытасыңбы? Герде алышы мүмкүн, герде албай калам. Ошо кээде эмнеге албай каласың? Эми мындай, мен башка бир ыргыткан мусорканы алып жүрсөм, мына мындай башкалардын көзүнчө мусор терип жүргөн кыздарга окшоп калдым да, ошон үчүн билем өзүмдү эметпейм да. Ошо мусор таштагандар ошо эмнеге ошентип кылат деп ойлойсуң? Аларга деген мындай таштаганга өзлөргө месине кирбейт да, кандай айткандачы. Же болбосо аларга лень болот да. Башка бирөөнүн мусорун таштабайсың? Кирип болуп калат да. Ошо машинең менен кетип баратканда ГАИ токтотуп калса, сен ага акча бересиңби? Жок. Акча бересиңби? Конечно. $1 000 000 бар болсо, сен эмне кылат элең? Кыргызстанга жардам берет белең? Мен $1 000 000 болсо, кедей адамдарга айтып кеткендей эле, кедей адамдарга жумуш жокторго жумуш эметип берип, айлыктарын жакшы төлөп бермекмин. Коротмакмын. Гонка машина сатып алам. Неме Кыргызстанга же Бишкек шаарына жардам бересиңби? Ооба. Чоңойгону капитан болом. Сен ошо $1 000 000 менен бар болсо жардам берет белең же гонка машина сатып алып эле жардам бербей коет белең? Полицейский машина сатып алып, коргойм Кыргызстанды. Өзүңө акча калбай калмакта? Өзүмө болсо кичине акча алып коймокмун да. Канча алып коймок элең ошо $1 000 000? $1 000 000бу? Өзүмө керектүү акчаларды эле мындай үй алганга, ата-энеме машина алып бергенге эле керектүү акчаларды алып бербекмин ошо. 6000 сом. 6000 сом? Ооба. 6000 сом жетишеби? Мага жашоого жетишет. Сага өзүңдүн окуп аткан мектебиң жагабы? Ооба. Жок, жакпайт. Ошо мугалим акча сурабайбы силерден? Сурайт. Ошону бересиңерби? Ооба. Эмнеге бересиңер? Там за общественный фонд ошолорго берем да. Ошо ремонтко акча алып алып, ремонт кылабы? Ооба, кылат. Ремонт касска деп 250 сом беребиз, анан жылда келсек, кастар мурункудай эле да. Нью-Йорк менен Бишкектин кандай айырмасы бар? Нью-Йорк башкача, Бишкек башкача. Нью-Йоркто көп мусор, Кыргызстанда толоо соонун чет мамлекеттерден караганда өзүм экенин козураак деп эсептейм. Өзүңөр эле көргөндөй, кичинекей балдар, чоңдор жашырып айтуудан тартынган нерселерди айтып коюшат экен. Радик Ашимов, эмне жаңылык?